Бүгүн биз сиздер менен умра пакеттерин туура сатуу боюнча сабактан көрүшүп отурабыз. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Сабак баштаардан алдын мен сиздерге бир кайрылуу жасагым келип турат. Сабак ушул күнгө чейин менден ким кандай сабак алган болсо, кайсыл сабактарыма катышкан болсо, бул умра пакеттерин сатууда дагы мени ошол эле сабактарды үйрөткөн мугалим катары кабыл алыңыздар. Умра пакеттерини сатууну үйрөтөм же болбосо умра пакеттери боюнча маалымат берүүнү үйрөтүп, толук кандуу турагент кылып окутуп үйрөтүп чыгарамын дегенден кийин көпчүлүктө ушул суроо пайда болду. Кайсыл жерде иштейсиз, эмне, кайсы сабактан сабак бересиз, кайсыл жерде устазасыз дегенче. Машаллах, албетте ал жакшы, мага жагымдуу, бирок менин диний жаатта эч жерде устаза болуп иштебейм, эч кандай бир жогорку билимим жок. Ошондуктан мен өзүмдүн эле жумушумду аткарып жатам. Авиабилет, турларды саткан турагент катары эле умра пакеттерин дагы туура маалымат берип, туура алдыга жылдырып, ошол эле кылып жүргөн жумушубузга кошумча киреше катары өз окуучуларыма жана каалоочуларга суроо талап жогору болгондуктан үйрөтүп коюуну туура көрүп, бул умра пакеттери боюнча дагы атайын сабак даярдап келдим. Мындай диний жаатта кандайдыр бир катачылыктар кетип кала турган болсо, туура кабыл алыңыздар. Бисмилла деп анда сабактарды баштасак, умра пакеттерин сатууда негизи эле компаниялар менен иштөөдөн мурда умра деген эмне? Умра менен чоң ажылыктын айырмасы көп келген суроолордун бири ошондой эле турагент катары сиздер дагы билип койсоңуздар аздык кылбайт. Албетте бул маалымат азыр баарыңыздарда эле бар болсо керек, бирок ошентсе дагы сабактын кириш сөзү катары токтолуп өтөйүн. Умра деген бул кичи ажылык, сөздүк котормосу зыярат болуп которулат экен. Ал эми чоң ажылык менен айырмасы умра сапарына барып зыярат кылуу бул бизге, биздин мазхабка сүннөт катары. Ал эми чоң ажылык бул биздин 5 парзыбыздын бир парзыбыз болуп саналат. Ал эми умра сапары бир жылда 12 ай болсо, 11 ай бою каалаган күнү, каалаган айда зыярат кылуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми чоң ажылыкта бир жылда болгону бир айдын ичинде гана Курбан айт, Арафат учурунда гана чоң ажылык өтөө мүмкүнчүлүгү болот. Ошол айырмачылыктары мына ушулар. Умра турлары кандай түзүлөт? Компаниялардын стандарт пакеттери кайсылар? Булар эконом, комфорт, VIP болуп бөлүнөт. Айырмачылыктары эмнеде? Айырмачылыктары эконом менен, эми аты айтып тургандай эле эконом, эмне үчүн? Анын баасы албетте арзан болот. Ал эмне үчүн арзан экендигин билип алышыбыз керек. То есть эмне үчүн арзан? Эконом пакетте көп учурда трансферден гана айырма болот жана тамак ашында айырма болот. Комфорт пакетте тамак ашы бар и трансфери автобус эмес, скоростной поезд болуп айырмачылык болот. Учуп кете турчу авиакомпаниясы ошол эле, багаждары, айтор барып жашай турган отелдери бардыгы бир болгону ошол трансфер менен тамак ашындагы айырмачылык менен гана баалары өзгөчөлөнөт. Трансфер кайсы учурда керек деген дагы суроо болот. Трансфер мисалы аэропорттон отелге чейин, отелден аэропортко чейин, ошол эле отелден мечитке чейин болуп атып, жалаң автобус колдонулат. Ал эми Мекке Медина скоростной поезд же автобус. То есть автобуста болсо 6 сааттык жол, ал эми скоростной поездда болсо 2 сааттык жол. Бул боюнча маалымат интернеттерде деле кенен таркалган. Кошумча маалымат иретинде өзүңүздөргө жазып алсаңыздар болот. Умра сапарына эң көп колдонулган маршруттар бул түз каттамдар. Бишкек Жидда, Бишкек Медина, Ош Медина, Ош Жидда. Кээ бир учурда эконом пакеттерде Кувейт аркылуу пересадка менен учкан учурлар кездешет. Бул эконом пакеттерде. Бирок бир нерсени эске алышыбыз керек. Зыяратка кетип атканда көбүнчө жаштарга караганда улуу муундар кетет. И ошол улуу муундар
Элестетиңиздер, биз канча жаш болуп туруп аэропортто 4 саат 5 саат отуруу кандай кыйын. И через Кувейт учкан учурда Кувейтте 6 сааттык ожиданиясы бар рейстер бар. 8 сааттык ожиданиясы бар рейстер бар болуп калат. 4 сааттык ожиданиясы бар. Эми ошол аэропортто отурат да, жүгү тагы менен эми ошончо жамаат. Бирок эмне ошол 4-5 саат күткөнүнө ыраазы, бир $50 $100 арзанына. Болушунча кардардын жөнтөгүнү ойлоп, арзан жагына тартпаңыздар дейт элем. Мен өзүм кылган катачылык болгон бир 23-жылы болсо керек, 22-жылы экен, 23-жылы. Болушунча бизге арзаны десе, ошентип через Кувейт учкан рейске алып берип коюп, мен атак жакшы компанияны болчу, бирок эконом пакет бир гана ошол авиакомпаниясынан айырма болгондуктан через Кувейт и Кувейтте 6,5 саат отурган рейсте. И ошол жамаатта 68 адамдын арасында бир коляскадагы адам болуп калган. Ишенесиздерби? 67 адамды эмес, мен ошол 68-чи коляскадагы адам үчүн аябай өзүмдү күнөөлүү сезгем да. Ошол кантип атат эми? Үйдө бүт шарты бар жерде мүмкүнчүлүгү чектелген адамга канчалык кыйын. Ал эми талаа жер, аэропорт, бирок эми дагы да болсо ал өнүккөн өлкөлөрдө ажатканалар, баягы айтор дааратканалар бүт баардыгы ыңгайлаштырылып койгон да. Эми ушунчалык таза, ушунчалык бар жогу баардык шарттары бар болсо да, жөн эле бир орундан жылбай отуруу, жөн эле бир жерде каккан казыктай туруунун өзү канчага турат. Анан мен ушунчалык өзүмдү күнөөлөдүм, ошондон кийин сөз бердим, эч качан турдун дагы, билеттин дагы, умра пакеттердин дагы арзанын сунуштабайм деп чечкем да. И ошондон бери мен арзанын сунуштабайм. Арзанын дегенде кандай? Эконом пакетти. Стандарт, комфорт, мисалы адамдын атайын зыяратка чыгып кетип аткан адам $50 $100 үчүн кысынбай ушул жактан төгүп коюп, ал жакка барганда андан канча бир эсе чыгым болуп кетпешин алдыны алуу, бул биздин жумушубуз экенин түшүндүм. Түшүнүңүздөрбү? Көпчүлүк ойлойт да, мына жерде бир $1200 алып алсам, анан ал жакка баргандан кийин эптеп кысынып, анан мынтип жеткирем. То есть там $1500 ичине баткысы келет да. Жок, андан көрө $1400-1450 пакетти алып туруп, лучше ал жакка барганда эчтекени ойлобой, курсагы ток, жаткан жери бар, көзөмөл айтор ажы башчысы, коштоочусу бар, баардыгы бар. Кааласа чыгым кылат, каалабаса кылбайт. Отелден курсагы тоет дегендей да. Билесиздер да, курсагы ач, кайсыл жерде арзаныраак тамак бар экен, кайсыл жерден экономить этип калсам болот экен, кайсыл жерден алсам акчам канча күнгө жетет деп оюнун баардыгы чачыранды болгондон көрө оюнун баардыгы зыяратка, ибадатка кетет. Мына ошондой. Ошондуктан эч качан кардардын абалына кирип албашыбыз керек экендигин мен өз катамдан түшүндүм. И вам советую да. Ошол баягы кардарга бир $50 арзан кылып коем деп, наоборот, биз минус кылып коет экенбиз. Наоборот, ошону арзанын эмес, жакшысын алышына биз туура жол ачып, туура маалымат беришибиз керек экен. Наркы адамда чечим ошол кымбатыраак болсо дагы чечим биз сунуштап жаткан пакетке чыгыш керек кардардан. Түшүндүңүздөрбү? Эптеп сатып калуу деген бизде болбошу керек. Ал эми умра компаниянын ролу көп учурда ушундай бир суроолор келет да. Умра компаниясы жок эле иштей берсек болобу? Өзүбүз жөнөтсөк же самостоятельно билет алып берип, анан отель брондоп, мисалы турлар боюнча сабак окуганда booking.com деген сайтты окуттум. Мына ошол booking.comдон биз бүт дүйнө жүзү боюнча каалаган жерден мейманкана брондой алабыз. Болгондо дагы анын жакшы жери, мейманкананын акчасын барганда төлөсөк да болот да. Ушундай бир сонун өзгөчөлүгү бар. Бул дүйнөлүк сайт. Анан хорошо, мейманкананы алып койдук. Ал эми трансферди дагы ошол букингден кошуп койсок болот. Бирок зыяратка биринчи жолу баргандарга антип жөнөтүү туура эмес да. Умра компания эмне иш кылат? Көпчүлүк ушуну түшүнбөйт. Умра компаниянын ролу боюнча мен силерге кыскача токтолуп өтөйүн.
Умра компаниясы өздөрү пакет түзөт. Ал пакеттин ичине, эми пакет дегенде сиздер кадимки пакетти элестете бериңиздер. Мейманканага барат, мейманкана Саудиядагы ошол жактагы өнөктөштөр менен келишим түзөт. Авиакомпанияга барат, ал жактан мисалы бул жакта болсо визовый центрлер менен виза жагын чечет. Айтор мына ушунун баардыгын бир пакетке салып сиздерге готовый тур пакет кылып берет. Умра пакети. Ал эми элементарный эле ошол виза, ошол пакеттин ичиндеги визанын канчалык деңгээлде туура же туура эместигин өз алдынча барган адам көп учурда билбей калат. Ооба, билим алып, Египетке, Саудияга айтор барып жүргөндөр болсо, ооба маалыматы болот. Бирок жөн эле тура калып жөнөгөн адамдын андай жөнүндө маалыматы болбойт. Баягы чымчык сойсо да касап сойсун деген сөздүн чындыгы бар да ушул жерде. Умра компаниялар пакетти чогултту, ал эми бизге окшогон турагенттер аны эмне кылып атат, продвигать этип атат. Албетте умра компания өзү да сатууга чыгарат и бизге окшогон турагенттерге дагы берет. Ал жерде өзүнө жараша комиссиясы и баардыгынын мээнети каралган болот. Ал эми квота боюнча умра компанияда квота болбойт. Квота дегени компания өзүнө бир жылдык квотага келишим түзүшү мүмкүн. Ал эми турагенттерге ар бир айда кете турчу рейстерге орундар чектелүү болот, бирок ар бир рейске орундуктарды бөлүп коет да. Мисалы 45 адамдан 60-70 адамга чейин, даже аябай сезонунда 90 адамга чейин болуп кеткен учурлар болот. Ал эми мейманканалардын канчалык деңгээлдеги Мекке Мединага жакындыгы, жылдыздарынын айырмачылыгы, мисалы бир жакта 3 жылдызда жатышса, бир жакка барганда 5 жылдыз, 4 жылдыз болуп калышы мүмкүн. Мына ошолордун айырмачылыктарын ар бир пакеттин ичин изучать эткенде гана түшүнө алабыз. Мисалы мен постоянно сиздерге Меккеде 4 жылдыз, Мединада 3 жылдызда жатат деп айта албаймын. Балким нары жакта 4 жылдыз, бери жакта 5 жылдыз болуп калышы мүмкүн. Бул ошол умра компаниянын түзгөн пакетине жана келишимине жараша болот пакеттер. То есть мейманканалар. Агент катары сиздин ролуңуз. То есть сиз эмне жумуш аткарасыз турагент катары? Даяр пакетти кардарга түшүндүрөсүз. По полочкам. Мисалы пакеттин ичине эмнелер кирет, ал төлөп жаткан акчага сиз эмне берип атасыз. Мына ушуну туура жеткиришибиз керек. Документтери боюнча маалымат аласыз, паспортунун. Эч качан биз турагент катары кардардын паспортун колубузга албашыбыз керек. Сүрөтү жетиштүү. Эмнеге дегенде, умрага виза дагы электрондук түрдө чыгат. Кардарга сапарга чейинки нускама берилет. Көбүнчө ажы башчылар тарабынан берилет, кээде авиакомпания тарабынан берилет. И ошондой эле компания тарабынан берилүүчү жилет, жайнамаз, сумкаларын көзөмөлдөйсүз. То есть бул сиздин жумушуңузга кирет. Мисалы турпакетти саттыңыз, болду, унуттуңуз деген жок да. Ал эми умра сапарына баруудагы документтердин тизмеси бул паспорт, фото, мындай аркаңыздар ак фонго документке түшкөндөй болуп түшүп сүрөт жибересиздер. Сүрөттү сөзсүз түрдө сиз кардарга өзүңүз түшүндүрүп беришиңиз керек. Аркада гүлдүү абой-сабой болбош керек, аппак жер болуш керек. Ошондой эле паспортту сүрөткө тартканда манжалар, баягы кол-пол асты бири кара же темный түс эмес, ак кагаздын үстүнө коюп тартыш керек. Себеби ал виза, страховка баардыгы ошол сүрөт менен, ошол паспорт менен жасалат экендигин туура жеткирип беребиз. Балдар менен бара турчуларга дагы ушул эле жолду көрсөтөбүз. То есть балдардын дагы ошол эле загранпаспорту, сүрөтү и балдардын бир ашыкча документи бул туулгандыгы тууралуу күбөлүктү кошо алып алуусу. Аялы, күйөөсү баргандар баласын ээрчитип алган болсо сөзсүз түрдө күбөлүктү кошо алып алышы керек. Ошол эки кетип аткан инсан ушул баланын атасы экендигин далилдөөчү документ. Болбосо, мисалы Оштон же Бишкектен учса, ал Кыргызстандан эле уже чыга албай турган болуп калышы мүмкүн.
Ал эми умра визалары бул электрондук түрдө даяр болот. Мен жогоруда айткан документке сүрөткө түшүп бергендей сүрөт бул ошол визага, страховкага кетет. Ал эми умра визанын мөөнөтү 90 күндүк. И ошол эле учурда 90 күн бою чыкпай жүрө берсе болот. Чыкса, албетте суроого күйүп кетет. Бирок башка туристический визалардан айырмаланып, бул виза $60-70 кымбат жүрөт. Эмнеге? Кудай сактасын, ошол жакта бир жери ооруп, сыркап, больницага, ооруканага түшө турган болсо, ошол акысыз ооруканага балким да жатып дарыланып калат, балким көрүнүп калат, То есть бардыгы акысыз болот. Мына ошол өзгөчөлүгү менен бир аз кымбатыраак болот, анан электрондук түрдө чыгат. И көп учурда виза учуп кетүүгө 1 күн калганда же учуп кете турган күнү даяр болот. Ошондуктан ката кетпеш үчүн кардарларга баса белгилеп айта турчу маселе, визага сүрөттү кабыл алганда туроператор менен, то есть умра компания менен тыгыз байланышта болуп тур агент сүрөттөрүн текшертип, документтердин сүрөттөрүн текшертип, кабыл алдыртып, анан жумушуңуздарды жыйынтыкташыңыздар керек. Көп учурда ал жактан келген сүрөттү переслать этип коет, даже качествосын карабайт, окулабы, нутныйбы, кандай болгон, анысына көз жүгүртпөгөн турагенттер бар. Анан учуп кетип аткан учурда визасы чыкпай калып, же дагы бир нерсе болуп, же дагы бир нерсе болуп калган, бир көйгөйлүү маселелер жаралып калганда анан кийин пытырап чуркап калабыз. Жок, биз алдынан чуркайлы, пытырайлы, айтор учуп жөнөп кеткен адамга анан кыжаалат болбой отурабыз. Кыскача айтканда, бул өтө жоопкерчиликтүү жумуш. Турцияга эс алганы кетип аткан, Дубайга эс алганы кетип аткан адам болсо, бул башка. Эс алуудан калып калса, турун возврат кылып, айтор дагы бир айдан кийин учуп кетсе боло берет, же бир жумадан кийин. Ал эми умрага, зияратка канча максат кылып, ниет кылып, делгирип, анан ушундай бир толкундоо менен кетип аткан адам аэропортто калып калса, бул аябай бир кандай десем, обидно болот да. Ошондуктан ошол адамдын калып калуусуна биз себепчи болбошубуз керек. Ошол учпай калышына биз себепчи болуп калбашыбыз үчүн кылдаттык менен бул жумушка өтө түз көз карашта болушубуз керек. Ошондуктан ушул умра пакеттерине сатуу, ушул боюнча туура маалымат берүү, ушул жактан иштеп, бул жактан дагы ырыскы табуубузду дагы Кудай Таалам белгилеп коюптур. Албетте, умра сапарына акчасы бар эмес, Алла чакырган адам барат. Биз дагы кайсы бир деңгээлде ошол жака барып, ушул сапарга чыгып, ушундай бир зыяраттарды кылып келиштерине салымыбызды кошкон болобуз. Бул дагы кайсы бир деңгээлде сооп болот. Албетте, жалган аралаштырбай, туура, так маалымат берип, багыт бере турган болсок, биз дагы акча эле иштеп калбастан сооп дагы таап калабыз. Баарыңыздарга ийгилик, буюрса кийинки сабактан көрүшкөнчө.